Бүгүн мен сиздерге мына элемент жөнүндө сүйлөп берем. Кесиптештеримин суроо талаптарын канааттандырганча магний тууралуу таптакыр чыгарылыш жасабаптырсыз деп айтышат. Жасаган болгону стресс деген теманын ичине камтып кеткем. Ошол чыгарылышты ушул эле видеонун алдына шилтеме кылып таштап коем, урматтуулар, сөзсүз көрүп чыгыңыздар. Андагы маалыматтарды бүгүн кайталап отурбайм. Кычкылтек биздин денебизге канчалык керек болсо, магнийдин дагы ошончолук мааниси бар. Мурда илимпоздор 300 деп айтышса, азыр изилдөөлөрдү жүргүзүп отурушуп, магний биздин денебиздеги 600гө жакын биохимиялык реакцияларга катышарын аныктап чыгышты. Эң көп өлчөмдө магний жүрөктө, мээде жана булчуңдарыбызда топтолгон. Дал ушул органдардын активдүү иштеши үчүн өтө зарыл. 4-чү орунда магнийге өтө көз каранды системабыз бул нерв. Жетпей калганда эле баардык нерв талчаларынын баары чыңалып, нерв системада бузулуулар башталат. Бул деген биздин эмоцияларыбыз, кыжырдануу, уйку качат жана башка. 5-чи тамак сиңирүү органдары. Булчуңдар үчүн өтө зарыл болгон үчүн биздин ичегилерибизде да булчуңдар бар жана клапандарыбыз бар да. Мисалы өттүн кабы менен жолунун ортосунда клапан бар, уйку безинин дагы мына ошондой эле органы бар да. Булар эмне кылат? Керектүү гана учурда ачылып беришет дагы, тамакты сиңирүүгө өт жана майларды аралаштырыш үчүн түшөт да. Уйку безинен болсо белокту, ошол эле майларды жана ошол углеводдорду дагы сиңирип берүүгө ферменттер түшөт да. Анан керексиз болгондо кайра жабылып калат. Мына ошол магнийдин жетишсиздигинен булар түйүлгөн бойдон катып туруп калат дагы. Ферменттер чыкпай, жанагы тамагыңыз сиңбей калат дагы. Ичегиде проблемалар башталат. Ич катып калат. Же болбосо ич өтүп кетиши мүмкүн да. Кийинки бул гормоналдык система. Айрыкча аялдардын гормондору прогестерондун синтезделишине катышат. Ошол себептен бул жетпей калганда ПМС деген синдром башталат да, этек киргелүүнүн алдындагы оорулар. Калкан безинин иштешине дагы керек. Бир эле йоддун дефицитинен эмес, жанагы зоб оорусу магнийдин таңкыстыгынан дагы келип чыгышы мүмкүн да. Биздин генетикалык биз жөнүндөгү маалыматты алып жүргөн ДНК менен РНКнын иштөөсүн дагы стабилдештирип турат. Көрдүңүздөр канчалык тереңге чейин кетет экен магний. Ошондой эле энергияны өндүрүүгө, АТФ энергиясын өндүрүүгө, биздин сүйлөшүүбүзгө, көзүбүздүн ирмегенибизге, тамак сиңирүү, айтор болгону ички процесстерге керектүү болгон энергияны өндүрүүгө дагы катышат экен да. Жана кан тамырларыбыздын дагы кеңейүүсүн шарттап, каныбызды суюлтуруп турат. Ошондой эле көпчүлүк витамин, минералдардын сиңимдүүлүгүн жогорулатат, айрыкча кальций менен витамин Днын. Эстрогендердин алмашуусуна дагы катышат. Айтор мунун жүрбөгөн жери жок экен да магнийдин. Эми Кудайга шүгүр, биз жеген азыктарыбызда магний жетиштүү эле. Эң көп өлчөмдө жаңгактарда, бадам, фундук, уруктарда, жашылчаларда, этте деле бар да. Болгону эгерде сиз күн сайын эле стресс боло бере турган болсоңуз, дайыма магнийиңиз ошол процесстерге катышып коротулуп кетет, жоготууга учуратат экенсиз да. Мисалы үчүн бир 10 мүнөт эле стресс болгон болсоңуз, денеңизден 40 миллиграмм магний кетет. Бир эле жолу кофе ичкен болсоңуз, денеңиздеги магнийдин 10%-ын жууп чыгарып жибересиз. Эгерде чылым чеге турган болсоңуз, спирт ичимдиктерин ичсеңиз, ошондой эле ашказанда эгерде жара пайда болсо, гастрит болсо, рефлюкс деген бар да. Мындай учурларда дарыгерлер сиздерге ингибиторы протонной помпы деген препараттар жазышат. Алардын ичинде эң көрүнүктүүсү амипразол. Ушуларды эле ичкен болсоңуз, жана дагы
таттуу суусундуктарды дайыма ансыз жашоо жок болсо болду, магнийди сиз тынымсыз жууп чыгарып жиберипсиз да. Минуста экенсиз магний тарабынан да. Эми кантип мен муну билсем болот деп ойлонуп калган болсоңуз, анализ тапшырганга шашылбаңыз. Эң пайдасы жок анализ магнийге болгон анализ да. Ага акча коротпой эле, андан көрө денеңизди тыңшаңыз да. Магний канга деги эле ушул анализдерди тапшырууда ошол мезгилдеги жүрүп аткан процесстерге керектүү болгон нерселер гана чыгат дагы. Демек магний дайыма керек болгон үчүн канда жүрөт. Негизги өлчөм ткань менен клеткалардын ичинде болот дагы. Аны сиз ала албайбыз, биз ал анализди көрө албайбыз да. Ошол себептен эң жакшысы эле денеңизди тыңшаган жакшы экен да. Симптомдор кайсылар экен? Жогорудагы айтып өткөндөрдүн баардыгы. Эгерде жүрөгүңүз эле сыгылып, мурдагыдай сөздү көтөрө албай, чымын тийбес чыртылдак болуп, эч кимди жактырбай, чүнчүп, депрессия болуп аткан болсоңуз, уйкуңуз качып атса, жанагындай этек киргелүүнүн ардындагы оорулар кыз балдарда да пайда болсо, кош бойлуу боло турган болсоңуз, жатын тонус болуп атса да, тонусту билебиз, түйүлүп калат да. Ошондой эле балтырларыңыз деле, тарамыштарыңыз деле түйүлүп атса, бул таптакыр түшүп кетти дегенди түшүндүрөт. Ар жерлериңиз чым-чым этип эле сайышып койсо, нервный тик дейбиз, көзүм тартты, тынбай эле бир жериңиз тартып аткан болсо, муну эми баягы сүйүнөм же күйүнөм деп коебуз, эми ал нерсе деле бар, бирок көбүрөөк учурда ушул магнийдин да дефицитинен болот. Анан болбосо дагы бир мисалда жөн эле өзүңүздү бош таштаңыз дагы, могул жерлер, мындай бир эттүү жерлериңизди карасаңыздар, ошол жерлериңиз бүлкүлдөп же болбосо мындай калтыраак болуп аткан болсо, бул магнийдин дефицити. Бир нерсеге бир кыжаалат болуп чыкканыңызда эле, ашказаныңыз ооруп чыкса дагы, бул дагы дефицит. Могул жерлериңиз эле ушундай бир кыжаалатчылыктын айынан тырышып эле ушул жерлериңиз уюп чыкса, туз бар экен УЗИден, же болбосо таш бар экен өттө, бөйрөктө дей турган болсо, бул дагы магнийдин дефицити. Анткени кальций менен витамин Днын сиңимдүүлүгүн жогорулатат деп айттым да. Ушуларды эле байкаган болсоңуз, магнийди ичип коюңуз да кошумчачы. Ушул дозасына келебиз эми. Дозага келгенде жөнөкөй адамга 400 миллиграмм. Анан аябай эле кыйналып эле, жүрөктөрүңүз эле мыкчып ооруп аткан болсо, анда 600 миллиграммга чейин көтөрсөңүз болот. Андан наркысын өзү 1000ге чейин ичсе болот. Аны дарыгер гана сизге жазып бериш керек кыска убакытка да. Мындай нерсени көрүп атасыздарбы? Уктуңуздарбы, интернетте азыр бир маалымат жүрөт го. Магнийди такай ичкен экен, анан жүрөгү токтоп калыптыр деп да. Бир уйдун эле мүйүзү сынса, 1000 уйдуку зыркырайттан болупчу. Бул маалыматтан кийин магний ичип аткандардын баардыгы шок болушту. Эми мен эмне болом деп кайрылгандар көбөйдү да. Буга эки жообум бар. Биринчиси, ошол адамдын жүрөгүндө көйгөйү болгон. Анан өз алдынча эле ичип баштаган да. Экинчиси, өтө чоң дозада ичип баштаган, мүмкүн да. Ошондон кийин магний, мен шилтемедеги видеодо айтканмын да, эгерде кальций жүрөктү мынтип жыйрыса, магний жүрөктү жазат. Ушинтип ушул эки минерал биздин жүрөгүбүздү соктуруп турат. Анан магний передоз болуп кеткенде эле жүрөк мынткен бойдон кайра жырылбай калып атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Кальцийди да сүрүп чыгарып коюп атат да. Ошол себептен деп. Анан дозасын ашырбасаңыздар эле эчтеке болбойт, ал бир эле окуя болуп атат. Ошон үчүн жүрөгүңүздөр дагы баягынтип бере турган болсо, ооруксунуп, ушул жерлериңиз ачышып аткан болсо, сөзсүз кардиологко барыңыздар. Бул симптом экен, анан ушуну магнийди ичип коеюн дебеңиздер да. Текшерүүдөн өтүп коюңуздар. Баары жогу норма болгон болсо, анда болгону ушул нервтен болуп атыпсыз деген болсо, анан магнийди ичиңиз да. Доза 400 миллиграмм жөнөкөй адамга. Мына менин колумдагы магнийди ошол 400 миллиграмм 3 капсуланын ичине салынган. Мен 4-өн ичем. Себеби өзүмө байкап турам да. Эмоциялар калдыра баштаганымда, жанагы көп аябай чарчап, уйкум бир аз норма болбой калган болсо, анда көтөрөм да.
Мен күн сайын мына 3 жылдан бери такай ушул магнийди ичемин да. Формаларына келе турган болсок, жаш балдарга келсек, жаш балдарга дагы видео тартканмын. Жаш балдардын өзүнүн магнийи бар да. СДВГ деген синдром дефицита внимания и гиперактивности деп азыр ушуну коюп атышат го. Аябай жаны тынбаган балдарга, уйкусу качкан балдарга да, бир жерге көңүлүн бура албагандарга да, аларга өз алдынча бар. Анда издеп тапсаңыздар болот. Лактат магния деген видео. Цитрат түрүндө бул. Мен үчүн бул универсалдуу. Болгону кимдерге болбойт? Эгерде ашказандын кычкылтуулугу төмөн боло турган болсо, бул оорутат. Щелочь минерал болуп эсептелет да. Мындай учурда сиздер хелат формасын алыңыздар да. Бул дагы ушу Siberian Wellness компаниясында бар, таурат дагы бар ичинде. Ашказаныңызды неметпей эле, кыжалатка салбай эле сиңип кетет да. Мына ушул, эгерде дагы кошумча суроолоруңуздар болсо, видеонун алдына комментарийге жазып коюңуздар. Саламат болуңуздар.